маадесин чыгарып, колун катын кылып алып, мастурбация кылып, бардеге кылып жүргөн эркектер кайгыруу, сыгылуу, баягыдай ойлонуу деген нерселер жашоого бир кызыгыш калбай калат, бирдеке кылгысы келбей калат, эч нерсе кыла албай калат. Бул арам жолдон болуп атпайбы себеби? Эмне үчүн никеден кийин деп махаббат чыныгы сүйүү деп айтылат? Себеби ошол никеде адал нерсе менен, адал аркылуу аялың менен жакын болгон учурда аялыңа махаббат сүйүү бардыгы бири-бириге ташкындап башат. Бири-бириңди өтө жакшы көрүп каласың. Ушул эле ишти бойдок жигит башка кыз менен же өзүнүн колу менен же каалаган туура эмес жолдор менен чыгарышы мүмкүн. Туура эмес, арам иш аркылуу кылышы мүмкүн. Бирок ал учурда кайгыдан башка эч нерсени таппайт. Баягы ойлогон сайын сыгыла берет, ойлоно берет. Күнөө үстүнө күнөө деп ушуну айтат да. Ошондой экен, адалынан болгон учурда тескерисинче ал жаңга жаң кошулду дегени экинчи, үчүнчү, төртүнчү перзенттерин кошуп күчү, Кудай Таала ошого жараша күчтүү, ошого жараша энергияны, ошого жараша махаббатты сага берип коет. Семьяң үчүн дагы күчтүү аракет кылышты баштайсың. Ошондуктан да халалыда халават бар, файыз бар, береке бар деп бекерден айтпайт. Тамам? Халалга аракет кыл. Адалдан калбасын. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, бул айтылган амалдарга амал кылууга аракет кылайлы. Аллах бардыгыбызды ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин, арамдардан көрсөтүп, арамдан алыс кылсын. Алтын башыңыз аман болсун. Кийинки жолугушууларга чейин салам.